каалайбызбы каалабайбызбы Аллах Тааланын айтканы болот. Жана Аллах Тааланын айтканда биз ыраазы болушубуз бизге милдет. Ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Ал кандай болуш керек? Жүрөгүбүздөн ынаныш керек. Ар бир иште жакшылык бар. Бизге келген кыйынчылыкпы? Кыйынчылыкта да жакшылык бар. Бизге берген жеңилдикпи? Жеңилдикте да жакшылык бар. Жана дагы ушундай болуш керек, балки мунун аркасынан жакшылык бардыр деген ойдо болушубуз керек. Бүгүн насип кылса, толук хутба бүткөнгө чейин, эгерде биздин түшүнүгүбүз башыбызга келген иштердин бардыгын, айрыкча кыйынчылыктарда, балким Аллах Таала мунун аркасынан жакшылыкты каалап койгондур деген ой калыш керек. Калса, демек, биздин хутбабыздын максаты ишке ашкан болуп эсептелет. Бирок биз башында айтып коелу, biz alsızız pende. Alsızlığımız kандай? Аллах Таала Худ сүрөсүнүн 9-10 аятында мындай айткан: "Лайн азакнал инсана минна рахма, сумма назана минху." Эгерде биз пенделерибизге өзүбүздүн рахматыбызды, жакшылыктарыбызды жеткирип койсок, андан кийин аны алып койгон болсок, иннаху ла яусун кафур. Анда ал адам аябай үмүтсүз болуп, Алладан наразы болуп чыгат. Şükürsüz bol. Kiyinki ayet "Wala in azaqna ni'ma." Egerde biz alarga ni'matlarыбыз, жакшылыктарды жеткирген болсок, ba'da darra'in massatha, ага жеткен кыйынчылыктардан куткарып, банкрот болду, түйшүк түштү, одан куткарып биз жакшылыкты жеткирип койсок, la yaqulanna dhahaba sayyi'atu. Айтат, менен бүт жамандыктар баары кетти уже. Эчтеке калбайт. Анни иннаху la farihun fakhur. Ал өзүнөн кетип, аябай эле tekebirlenip жүрөт. Biz ушундай алсызбыз. Кээде башыбызга бир түйшүк келгенде, бул түйшүк түгөнбөй тургандай жашап коебуз. Эгерде башыбызга бир ийгилик келсе, ошо ийгилик түгөнбөй тургандай жашап коебуз. Биз ушундайбыз. Ушундай кемчилдигибиз бар, бирок дарылаганга биз милдеттүүбүз. Билиңиздер, бул дүйнө жалаң жамандыктардан турбайт. Дээрлик өмүрүбүздүн, мисалы 60 менен 70 аралыгы болсо, көпчүлүк бөлүгү жакшылыкта, жыргалчылыкта өтөт. Арасынан процентке алып келгенде 10% биз кыйынчылыкта жашайбыз. Бирок ошо 10%-ында 73 Алла Таалага наразы болуп салабыз да. Бүгүнкү күндүн темасы ушуга тиешеби. Ушул 10%-дагы Аллах Таалага ыраазы болуш менен өткөрөлү ийгилик биздин алдыбызда болот. Эми мусулман эмес адамдарга өмүр бою кыйынчылык болгондар. Анткени бул жашоодо Аллах Таала жакшылыктар менен жана балелер менен ушул жамандык жана ийгилик менен аралаштырган шакара. Эч ким айтпайт, мен өмүр бою жыргадым деп айтпайт, эч ким айта албайт, өмүр бою кыйналдым деп айта албайт. Анткени чынында инсаф көзү менен караганда аралаш жашоо. Ал эми ыймансыздарга бул дүйнөдө да кыйналат. Бир аз рахаты болгонун бул дүйнөдө да өлө кыйналат. Кемине ахиретте да кыйналат. Түбөлүктө тозокто. Алар үчүн кыйын. Ал эми бизге кандай? Бизге баары жакшылык. Бизге жамандык жетсе дагы жакшылык, жакшылык жетсе дагы жакшылык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз сөзүндө айткан: "Ажабан ли амрил муъминин." Момундун, Аллага ыйман келтирген ыймандуунун иши таң каларлык. Бизге таң каларлык иш. Инна амраху куллаху хайр. Анын бардык иши жакшылык. Ал кандай жакшылык? Биринчи түшүндүрүп алайлы, хадисте калган которбой туруп. Эгерде адамга жакшылык жетсе, бул жакшылык да тура. Тынчылык, ийгиликте жашап атат, жакшылык. Шүгүр кылат, бул да жакшылык. Сонун жашап атат, шүгүр кылып атат, Алла Таала буга да сооп жазат, ахиретине пайда да, бул дүйнөдөсүнө да пайда. Ал эми инсанга кыйынчылык жетти, мусиба жетти. Ага сабыр кылат, бул да жакшылык тугандар. Сабырдын аркасында да жакшылык. Пайгамбарыбыз айтат, эгерде адамга ин асабата сарра шакара фа кана хайралла. Ага бир курсанчылык жетсе, шүгүр кылат, бул ыймандуу адам үчүн жакшы. Ва ин асабата дарра сабара фа кана хайралла. Эгер ага бир зыян жеткен болсо, сабыр кылат, бул дагы анын аркасынан жакшылык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү туулуп өскөн жердегилер пайгамбарыбызды кабыл албады. 13 жыл ичи пайгамбарыбызды кулгунтуктады. Сөктү, урушту, кыйбат кылды, жамандады. Эмне істетиң?
пайгамбар болгонго чейин бардыгы мактап, бул аманатка бекем, түз жүрөт деп жүрүп, пайгамбарлык келгенден кийин буларга зыян берип баштады. Чыда калса жакын туугандар да каршы чыкты да. Бирок мунун аркасынан жакшылык болду. Мекке кабыл албады. Алла Таала Мадина элин кабыл алдырды. Мадинага көчүп пайгамбар ал жерден көпчүлүк мусулмандар динде өнүгүшүнө себепчи болду. Дин ушул жерден тарады. Ар бир иште жакшылык бар. Дауд алейхиссалам бул өкүмдар болгон, пайгамбар болгон, аптанын бир күнүндө элдерди кабыл алып, өкүм чыгарат, казылык кылат. Ошондо бир аял келди дагы, "Я Дауд алейхиссалам", пайгамбарга айтат. Аллах Таала залымбы же адилеттүү деп наразы болуп келди. Алла Таала залымбы же адилеттүү дегенде, Алла Таала адилеттүү неге мындай кылат? Кеде бар го. Кайсы күнөөлөрүм үчүн да образ кирип кетет. Айрыкча аял кишилерди шайтан көбүрөөк азгырат. Ошол ой менен келгенде Дауд алейхиссалам анын түшүнүгүн, ыйманын оңдоп айтты. Алла Таала адилеттүү. Башыңа келген түйшүктүн баарында артында бир жакшылык болот. Биз сабырганга милдеттүүбүз деди. Түшүндү. Бирок ал аялдын башына түйшүгү көп эле да. Бирок ошого карабай кабыл алды. Түйшүгү кандай эле? Мен күйөөм өлүп калган, 5 баланы өзүм карап багам, ачарчылык, колунда кичине өнөр бар экен, тигүүчүлүк менен алек болот экен. Тигүүчү адамдын оборот акчасы болуш керек го. Болгону ушул биздин эсепмен кылганда бир бөлүкчө материалга гана акчам бар. Базардан сатып алам, тигем, алып базарга сатам, пайдасына үйгө балдарыма тамак аш алып келем, калган оборот акчага дагы материал сатып алып келем, дагы тигем. Ушинтип тирлик өткөрөм көп жылдан бери. Бүгүн ушундай кылып алып келип тигип сатсам, насип кылсам, балдарыма ырыскы болот деп тигип аткан жеримен, эшикте тигип атканда, бир куш келди дагы ошол колумдагы болгон оборотум, ошол материалдагы алып урдап кетти. Куш. Алла Таала ушунчалык залымбы, мен эч кимге зыянын бербей атам деп айтты. Дегенде Дауд алейхиссалам айтты: "Сен Аллах Таала тууралуу күмөнүң туураган. Ар бир иште жакшылык бар." Бизде дагы эми элестетиңиздер, кайсыларга айлантыңыздар, кээ бир күндөр бар. Сиз туура эле иш кылып келатасыз. Сизге ушундай бир жолтоо болот. Ошол учурда көп өтпөстөн соодагерлер кирип келишти. Илгери соода билесиздер, көбүрөөк кеме менен болгон. Азыр мисалы вагон товар отправка кылгандай эле, бирок илгери кемеде. Бирок айырмачылык азыркыдан. Азыр мисалы товарларды жөнөтүп коюп, биякта телефонду күтүп аткан болсо, ал убакта соодагерлер өздөрү алып жүргөн. Анткени көп кырсыздар болгон, каракчы алып кеткен, деңизге чогуп кеткен ушул учурлар болушу мүмкүн. Алдын алып чогуу өзү алып жүргөн көпчүлүк. Ошол эң кымбат товарлар менен ошол бир эле ушул тагыраак айтканда 400 тонналыктай чоң кемеде бир нече соодагерлер бар. Чейке жакындаган учурда ал соодагерлерге эле окуясын айтып берет да. Ал эмне атат? Биз ар бирибиз ушул 200 динар акчадан кайрымдуулук кылайлы деп келдик. Алла Таала бизди кемеде чөккөндөн куткарып калды. Эч кандай аргабыз жок эле. Алла Таала бизди куткарып калды. Эми биз шүгүр кылышыбыз керек да. Өзү акылыбыз болгондо мурун эле кайрымдуулук кылып жакшылыкта жүрүшүбүз керек эле. Дагы деле Алла Таала мүмкүнчүлүк берди. Кайрымдуулукта Дауд алейхиссалам алдап кетирди. Беребиз, сиз өзүңүз каалаган адамга бериңиз. 200 дирхам деген сөз 20 000 доллар деген сөз да. Ошодон 5-6 адам, тагыраак айтканда ошончо чоң сумма. Чоң суммада кайрымдуулук тап келип таштады. Дауд алейхиссалам айтты: "Сиз каалаганга бериңиз." Дегенде абалды сурады. Не болду эле, кандай окуялар болду эле дегенде айтат: "Биз жээкке жакындаганда кеме эски нерсе да. Кээ бир жери тешилди дагы кеменин ичине суу кире баштады. Биз жээкке жеткенге чейин суу толуп, оорлош чөгүп кете турган коркунуч бар эле. Кемедеги болгон нерселерди тосконго аракет кылдык. Эртерээк тоспосок ал тешик чоңоет. Эч мүмкүнчүлүк болбоду. Ошол учурда Алла Таала ушул жерге дал келе турган жабышкак материалды бир куш аркылуу алып келип таштап кетти. Баарыбыз не кылышыбыз, аяка чуркаганда алып келип таштады бир кийимдик. Канча болушу мүмкүн? 2 метр квадраттык да.
чалапула тигилген, анткени жарым тигилген эле да. Ушундай алып келгенде ошол тешикке мындай салсак кармады дейт. Ошон менен кармап турдук, жээкке жетип алдык, Алла Таала куткарды. Эми кайсы тараптан келди? Алла Таала бизди куткарды дейт. Ал кушка ким үйрөттү, кайдан алып келди, бизге белгисиз. Бирок точно Алла Таала тарабынан келгени белгилүү. Куш алып келип атат дейт. Биз ошон үчүн кайрымдуулук кылайлы деди, бул жүрөктөн чыккан нерсе. Деп өкөл акчаларын таштады. Таштаганда айтты, токтоп тур деди. Ушул материалдын ээсин чакырайлы, өзүңөр кайрымдуулук кыласыңар деп жанагы аялды чакырды. Карагын деди. Ал аял Давуд алейхиссаламдын багытынан кийин мейли, бунун аркасында жакшылык бар деп үйүнө барып жөн эле эчтеке кылып отуруп калды. Ыраазылык абалдачы. Бирок Алла Таала берди, ал 5 баласынын өмүр бою каржылай турган кайрымдуулугун бир убакытта берди. Бир кичинекей материалдын кеткенине ыраазы болду, Алла Таала аркасынан берди. Бул ушул Давуд алейхиссаламдын доорунда болгон окуя. Кээде колубуздан кеткен бир кыйынчылык болот. Ошол кыйынчылык биз үчүн оор көрүнүшү мүмкүн, балким мунун аркасында жакшылык бар. Кээде адам не болот? Ооруп калышы мүмкүн. Ооруган жаман да турам, ким жакшы айтат. Бирок ооруган бизди Аллахка жакындатышы мүмкүн. Ооруган бизди кичине ойлонтурушу мүмкүн. Болсом жүрөшүм кечке аны бүтүрөм, муну бүтүрөм деп. Адам ооруганда Аллахты эстеп жатат. Шифаны Алладан башка эч ким билбейт. Дарылардын түрүн ичип, лечениянын болгонун кылып көрдү, бирок шифа али көрүнө элек. Шифа каяктан, Аллахтан экендигин билип, Аллахка жакындат. Бул жакшылык болушу. Бирөө доомат мененби же өзүнүн кыз кырсыгы мененби камалды. Бул да жакшылык болушу мүмкүн. Ойлонгонго мүмкүнчүлүк болуп, ого чейин кечке рахат менен бир кайфтын аркасында жүргөн болушу мүмкүн. Алла Таала өзүнө кайтарыш үчүн өзүнчө бир сабак кылып берип аткан. Ошондуктан ой дайым болуш керек. Ар бир иште жакшылык бар. Мунун аркасында жакшылык бар деген ойдо болуш керек. Аллах Таала Сажда сүрөсүнүн 21 аятында айткан: "Валанудиқаннахум минал азабил адна." Биз адамдарга азаптардан келген, бизге келген кыйынчылык азап эсептенет. Оору азап, банкроттук азап, доомат азап, кедейчилик азап. Бүт дерсе кичинекей бир азап. Биз кичинекей бир азаптарды пендеге беребиз, Сажда сүрөсүндө айтты. Не үчүн? Дунал азабил акбар. Чоң азап бергендин ордуна лааллахум яржиун, балким ал кайтып туура жолго өтөр. Алла Таала бизге бир кичине бир азап берсе, Алладан деп мунун аркасынан жакшылыкты билип койрайлы. Иншалла Аллах Таала аркасынан чоң бир баладан куткарып калган болот.